Тамара Токтомаметованын күнүмдүк жашоосу ушул балдар менен өтөт. Аларга чоң эне болуп, балдар менен бирге ойноп, ата-энеси бар балдардан кем кылбай мээримин төгүп тарбия берет. 1998 жылдан бери көптөгөн балдарды тарбиялап өстүргөн каарманыбыз бүгүнкү күндө да тыным албай бала кароо менен алек. Азыр бул жерде 2 жаштан 16 жашка чейинки балдар бар. Мында тарбиялап гана түн болбостон эрежеге жеткендерин үйлөп, кыздарын турмушка берип, жада калса жогорку окуу жайга чейин окуткан учурлар кездешет. Ошол кездеги тарбияланган балдар мына үйлөндү, жайланды, бардыгы үйлүү жайлуу болду. Россияда иштеп атат, Казакстанда иштейт, башка дагы Ирак, алыскы, мына Дубайда дагы бирөө иштегендер бар. Кудайга шүгүр, бирок ушул күнгө чейин эми мамлекет тарабынан ушуларга же бир жер бөлүнүп, же үй бөлүнүп эчтеке боло элек да. Анан ушул жагы өкүнүчтүү болуп турат. Эми бир балам быйыл үйлөнөм деп турат, дагы ошуга үй болсо жакшы болот эле. Бир бала армияга барып келди, дагы экинчи балам дагы армияга барды. Буларды ата мекенди сүйүүгө тарбиялаш керек да мына ушуларга. Мына мен 2 балам, 3 баланы ушу армияга жөнөтүп атам. Үй бүлөлүк балдар үйүндө 12 балага чейин гана багууга уруксат берилген. Азыр мында 12 бала бир туугандай чоңоюп жатышат. Тамара айымдын баласын ата, келинин апа, ал эми өзүн чоң эне деп бактылуу чоң бир үй бүлө болуп жашап келе жатышат. Мадамин мындагы балдардын эң улуусу. Өзүнөн кичүү ини карындаштарын карап аларды ойнотот. 3 тилде эркин сүйлөп, айрыкча кыргыз тилин жакшы көрөөрүн айтат. Келечекте кыргыз мамлекети үчүн кызмат кылган эр азаматтардан болсом деген тилекте. Мен чоңойгонумда көбүнчө военный болгум келет. Дагы военный болуп Кыргызстан мамлекетиге кызмат кылышты. Тилегим бар. Үй бүлөлүк балдар үйү менен балдар интернатынын айырмачылыгы бар. Үй бүлөлүк балдар үйүндө чоңойгон балдар ата-эне тарбиясын көрөт. Демек кадимки үй бүлөдө чоңойгон балдардан айырмасы жок. Бала деген кир болуш керек, бала деген ыйлаш керек, бала деген бири-бирин жакшы көрүш керек, бала деген балдар деген керек болсо мушташып дагы өсүш керек да. Анан кийин ошого тарбия бергенде, мисалы үчүн балдарды эч качан ата-эне урбаш керек да. Мен ушуга көйөм да. Сенин көз карашың, балага жасаган мамилең, ар бир балага жасаган мамилең өзгөчө болуш керек. Анан кийин бир бала болсо жакшы сүйлөгөндө кабыл алат да, аны алдаганды. Бир бала болсо абдан шоктонуп, катуу үнүңдү чыгарып тарбиялаганды кабыл алат. Бирөө болсо көз карашың менен сезип турат. Анан ошолордун ар бир балага өзүнчө ыкма кетип атат да бул жерде. Балага барат. Анан ошолордун бардыгы биригип келип туруп, бул жерде ошо бир чоң үй бүлөнү, чоң бир очок баягы үй бүлөнүн түптөп атат ошол жерде. Анан булар Үй бүлөлүк балдар үйүндө Тамара Токтомаметова жакындары менен чогуу балдарга кам көрөт. Мында балдар үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Фируза Шымбай Байбек Үсөнұлы, Ынтымак. Абышка болсо акча жок.